Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, таксиде ишип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, байкелер. Баарыңыздарды кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен жана баардыгыңыздарга ийгиликтер кош болсун. Туугандар, буйруса подтвержденный деле маалымат бар, не подтвержденный деле маалымат бар. Бирок ошо маалыматтарды бөлүшүп сиздерге айтып чечүүнү мен туура көрдүм. Бирок ошол маалыматты айтардан мурун айтып коеюн, адресовано бир паркка же адресовано бир агрегаторго мен сүйлөшүүмө укугум жок. Себеп дегенде ал полностью юридический жактан мен аксап калышым мүмкүн, если что. Ошол үчүн поверхностно айтайын, укканымды айтайын. Бирок не подтвержденный, мен басманный суд эмесмин, официальный заявительдей катары сүйлөгүдөй. Бирок менин үстүмөн, если что, туура эмес информацияны айттың деп сүйлөп кое турган сөздөрдү бияка сүйлөбөйүшүм керек. Короче, туугандар, такси боюнча өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнө жүзүндө эмне болуп атат. Анан Яндекс таксиге, конечно, азыркы бүгүнкү ошол айта турган жаңылыктар тиешеси жок. Ошол үчүн Яндекс таксидеги паркты сиздерге сунуштап кетейин. Туугандар, эксперт парк, бул парк сиздер үчүн лицензия алганга толук жардам көрсөтөт. 3 түрлүү комиссиясы бар: 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан, 55 сом суткасына. Лицензия алууга толук жардам офлайн, онлайн түрүндө офисинде документтер даярдап берет, же болбосо онлайн жазсаңыздар сиздерге WhatsAppка жөнөтөт. Плюс еще бул азыр реферальный ссылка деген бар. Ал деген нерсе досуңузду чакырып, досуңуз сиздин атыңыздан келип 55 заказ кылган болсо, ошол үчүн сизге 1000 сом берет. 3 досту чакырган болсоңуз 4000 сом берет, 5 досту чакырган болсоңуз 6000 сом берет. И ушинтип дальше көтөрүлүп кете берет. Досуңуз 55 заказ кылыш керек, сиз 20 заказ кылыш керексиз. Эгерде сиз өзүңүздүн башында кошулуп атканда каяктан келдиң, кимден алдың номерди деген суроолор болот. Жанагы подключение кылып аткан кезде, ошол кезде YouTube каналдан алдым, Тынчтык Go блогерден алдым деп мени айтып койсоңуздар, мага болгон рекламанын пайдасы бир аз болсо дагы көтөрмөлөт. Так, туугандар, биринчи очередьте Кыргызстандагы жанагы Мбанк боюнча, эми өзүңүздөр билесиздер да, жанагы пассажирлердин көбү бардыгы эле которуп коеюн там эмеге, номер Мбанк ал жак бул жак QR код деп айтат го. Ошентип бүгүн мынакей бүгүн 23-июль 3 адамдан ошондой сөз уктум. Мбанк жабылып атат экен. 1 августтан 3 августка чейин ал жак бул жак деп, анан кийин бирөөсүнөн уктум, көңүл бурган жокмун. Экинчисинен уктум, в смысле дедим. Орус улутундагы пассажир болчу. Ушундай жабылып атат экен деп полностью дейт. Анан вообще мага келген жок да уведомление. Акыркы пассажир эже экен эле. Ошол эже Мбанк жабылат экен го деп калды. Анан кийин чөтө мына сиз 3-чү адам болуп атасыз, мага айткан десем, ооба мына деп туруп жана аягында эмени которуп туруп акчаны, анан кийин жана телефон көрсөтүп атпайбы? Мбанк приложениясынан телефонуна уведомление келип тур, то что 3 августка чейин ушундай деп. Мен до конца окуп албай калдым да. Анан кийин эми эже өзү окуп туруп ошону айтат да магачы. Мен ошо сөзүнө ишенип туруп эле деп калдым да. Анан кийин өзүм Мбанкка кирсем, эч кандай маалымат жок. Мага лично келген жок. Сиздерге келди ошондой маалымат? Эгерде келген болсо, эмне деген маалымат экен? Комментарийге жазып койгула, билген маалыматыңар менен бөлүшүп койгула. Мбанк эмне болуп атат? Бул деген нерсе Мбанк таксисттерге тиешелүү банк болгон үчүн, да не в целом Кыргызстан боюнча бул эми көп колдонуучусу бар банкта, по-любому. Ошол үчүн бардыгыбызга бул керектүү маалымат болсо керек. Так, эми бүгүнкү теманын эң мындай айтканда мазасы деп кое берейинчи. Короче, туугандар, бардыгыңыздар билесиздер, Россия жергесинде жанагындай чабуулдар болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Wildberries компаниясына атакалар болуп, ошолордун ичиндеги жанагы көптөгөн товарлардын ээлери азыркы учурда банкротство болуп, ар кандай кырдаалда жүргөн кези. Бардыгына сабыр, бардыгынын иштери оңолуп кетсин деген эле ой тилек. Өзүңүздөр билгендей эле, Кыргызстанга 3 ай мурун ВБ деген компания келген, такси кызматынын агрегаторунун башчысы болуп. Ошодон баштап Кыргызстанда жакшы эле болуп атат негизи ВБ такси. Мен данный момент эле Яндекс деле иштеп атам, жана ВБ такси деле иштеп атам да. Анан ВБ таксиде өзүңүздөр билесиздер, мен кайсы парктамын. Анан кийин, естественно, башка жанагы таксиде иштеген, ВБ таксиде иштеген балдар менен таанышмын. Анан, короче,
маалымат кетти. Ким айтты, айтпай эле коеюн. Кайсы парктарга тиешелүү экенин дагы айтпай эле коеюн. Бирок маалымат мындай болуп атат. Жанагы чабуулдар болгондон кийин Кыргызстандагы бонустар, жанагы берилип аткан бонустар жакынкы күндө токтойт экен. Ошол бонустар жакында токтоп, ВБ эми ушундай болот экен деген, бирок бул не подтвержденная информация. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Менин билишим боюнча Wildberries жанагы парктар аркылуу водительдерге бонустарды начисление кылат. Там өздөрүнүн банковский счетторуна кандайдыр бир даталар менен, кандайдыр бир күндөр менен, кандайдыр бир расписаниясы менен акчаларын которот. А бизге парк получается өзүнүн счетундагы акчаларды бизге которуп турат. Получается бизге парк которот, а паркка Wildberries өзү которуп коет, жанагы процент аркы беркилерин кошуп колуна которот да, ошолордон алар пайда көрүшөт. Бизге проценттерин алып туруп азыраак которушат. Парк получается өзү система ошондой да негизи. Анан азыр анча мынча парктар, короче, ушундай бонустарды жакында бере албай калабыз, чөнтөктө акчалар жок уже. Эмне кылабыз? Ошол үчүн бонустар акырындан берилбей калат, потому что парктардын акчасы түгөнөбөт деген маалымат кетип атат да. Анан ошонун негизинде туугандар, кимде ким жанагындай бонустарды чогултуп, баланска аябай акча көп чогултуп аткан болсо, чогултпаңыздар. Лучше, неде жагы предупрежден вооружен деген сөз бар го. Курста болуп туруп, анан кийин күнүмдүк иштеген акчаңыздарды өзүңүздөрдүн картаңыздарга, өзүңүздөрдүн счетуңуздарга которуп алыңыздар. Жанагыдай мурдагыдай акчаны баланска чогултуштун кереги жок азыркы учурда. Эми просто маалымат, даже если не подтвержденный болгон болсо деле, ушул маалыматты мен силер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Себеп дегенде бул маалымат чындыкка бир аз болсо дагы жакын болуп атат да. Эми андай болбой эле койсун, конечно, но болуп кеткен болсо, зато силер даяр болуп атасыңар да. Ошол үчүн туугандар, акчаңыздарды баланска сактап алыңыздар. Иштеген акчаңыздарды күндө алып туруңуздар. Анан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, аябай көп парктар ачылып атат. Эми Кудай буйруса, ошол жанагы чабуулдар бизге тиешеси болбосун деген эле ниет. Но кимде ким парк издеп жаткан болсо, ишеничтүү жакшы парк издеп жаткан болсо, мен ал паркты бияка айтпай эле коеюн. Просто менин номеримди жазсаңыздар болот. Мен силерге ошондо паркка кошулуу жолдорун айтам. 0702 11 0992 мен бул жеке номерим. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, ВБ таксиге иштеймин деп туруп, ошол инсандар мага жазсаңыздар, мен сиздерди өзүм иштеген паркка эле үнөмдөп кошуп коем. Бул азыр жанагындай типа сен бул паркты жамандап, же бул паркты жамандап туруп, анан кийин өзүң паркыңа кошуп атасың деген максат эмес. Мен азыр өзүңүздөр байкасаңыздар, бир дагы парктын атын айткан жокмун, и айтпаймын дагы. Бул видеого ал нерсе кереги жок нерсе. Но по-любому парк издеп иштеп мене каласыңар да. Ошол үчүн өзүм иштеген паркымды силерге сунуштап кетейин деген максат. Так, анан кийин эме баланста акчаны сактап алыңыздар, дагы бир жолу айтып кеттим. Яндекс азыркы учурда саатына 500-600 чыгып атат. Ошол үчүн кимде ким Яндекске иштеп, анан кийин ВБнын бонустарын кошо иштеймин деген болсоңуздар, Яндекске кошулуп деле иштесеңиздер болот туугандар. Азыр өзүңүздөр билгендей эле Яндекс кефтерин жакшы эле берип атат. Көбүнө целдерди бербептир, көбүнө бериптир. Мурдагы бергендерге жакшы берген, азыркы бергендерге мындай эле мурдун чукуптур эле берип коюптур да. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Ушунду көрүп коштоп койгонуңуздар үчүн. Бул маалымат сиздер менен мен бүгүн уктум, бүгүн бөлүштүм деген жаңылыктар. Ийгилик барыңыздарга.